Жашылчаларды туура жана толук кандуу тамактанууда колдонуу маанилүүлүгү жана ролу тууралуу бүгүн кеп козгомокчубуз. Күн сайын күнүмдүк рационубузда 2 жана 3төн ашык жашылча түрүн колдонууга аракет жасап, адат катары өзүбүздү калтырмакчыбыз. Бүгүн дал ушул темалар алкагында кеп козгойбуз. Бүгүн биздин студияда адаттагыдай эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 1-курсунун студенттери жана ошондой эле тамактануу боюнча адис Жамиля Мадалбекова бүгүн биздин конокто. Студиябызга кош келдиңиздер. Ал эми сиздер менен бүгүнкү маекти баштаардан мурда кезекти интервью жана сурамжылоого бермекчибиз. Ысык Көл облусундагы жергиликтүү калктан жашылчалар тууралуу жана ошондой эле күнүмдүк рационунда жашылчаларын колдонуу тууралуу сурамжылоо өткөргөнбүз. Анда кезекти кийинки интервьюга бермекчибиз. Саламатсызбы эже? Туура тамактануу эмне деп ойлойсуз? Кайнатылган тамактарды жеш керек. Жашылча, фрукты, алма көп жеш керек. Алмада жашартуучу витаминдери абдан көп болот экен. Күнүнө 1 алма жесе ошол абдан пайдалуу болот экен. Туура тамактануу боюнча кандай маалыматыңыз бар? Витаминдин көп түрү болот. Ошолордун баардык түрүнөн өз өлчөмүндө тамактанса ошол туура деп ойлойм да. Туура тамактануу дегенде сиздин оюңузга эмнелер келет? Туура тамактануу дегенде менин оюмча мен алма сатып аткандыктан жалаң жашылча, жеңил тамактар жеш керек деп ойлойм. Адамдарга мисалы аз кандуулукка алманы биз көп сунуштайбыз. Мисалы көк алманы биз көп сунуштайбыз. Туура тамактануу боюнча оюңуз кандай? Жана көбүнчө алма, каактар, сухофрукталарды жегенде ошо ден соолугуга пайдалуу деп атам. Саламатсызбы эже? Кандай туура тамактаныш керек? Көбүнчө эле этке басым кыла бербей, жер жемиш жегенди дагы туура көрөм. Мисалы үчүн жүзүм, көзгө жакшы дейт, мөмө жемиштер, бадыраң, помидор. Көбүнчө биз кызылчаны көп жейбиз, бананды балдарга көп беребиз, бадыраң, помидор көп жейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жашылча жаштыктын сыры деп биз сурамжылоодон көргөндөй эле бүгүнкү студияда биздин конокторго, биздин жаштарга суроо узаткым келип турат. Жашылчаларды күнүмдүк рационуңузда колдоносуздарбы, көп жейсиздерби? Жашылчаларды үй бүлөңүздөр менен мисалы үчүн жакшы көрүп жейсиздерби? Жана ошондой эле ден соолугуңузга жашылчалардын тийгизген таасири боюнча билесизби? Ойлоруңуздарды алсак сиздерден. Ооба, жашылчаларды күнүнө көп жегенге аракет кылабыз, анткени бул жашылчаларда деген өтө көп витаминдер, углеводдор бар. Ошон үчүн көп жегенге аракет кылабыз. Мен дагы буга кошулам. Биз дагы көп эле пайдаланабыз жашылча жемиштерди. Айрыкча бизде ошол сатып албастан биздин өзүбүздүн айылыбызда таза, натуралдык түрлүү өзүбүз эмгектен өстүрүп кайра колдонобуз. Мисалы, сабиз бул көзгө витамин кылып, көздүн жакшы көрүшүнө чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан күнүмдүк тамакта колдонууга аракет кылабыз. Рахмат. Ал эми ошол жашылчалар эгер жетишсиз болсо, биздин ден соолугубузга кандай кедергесин тийгизиши мүмкүн? Ошол тууралуу маалыматыңыз барбы, мисалы үчүн? Кандын азаюусу жана рахит ооруларына деп ойлойсуз, деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Ал эми бүгүн бизде албетте тамактануу боюнча адис бар. Жамиля айым, мына сурамжылоонда көрдүңүз, бүгүнкү биздин конок жаштардын дагы жоопторун уктуңуз. Тамактанууда ден соолукта жашылчанын орду. Эмне үчүн биз жашылчаны көп колдонушубуз керек, көп жешибиз керек? Дал ушул темалар тууралуу кенен айтып берсеңиз анда. Мен жаштарга да бир суроо узаткым келип атат. Күнүмдүк рационубузда бул жашылчалар бар деп атасыңар. Кайсы жашылчаларды силер үй бүлөңөрдө көбүрөөк колдоносуңар? Биздин кыргыз айылдагы үй бүлөлөрдө көбүрөөк колдонот да. Жеке сиздин үй бүлөңүздө деп сурайлы. Мисалы менин үйүмдө биз Ысык Көл областында болгондуктан биз жакта бул помидор, бадыраң, капуста өсүмдүктөр жакшы өсөт да. Ошондуктан биз ошолорду көбүрөөк, мисалы помидор, бадыраңды жайкысын дайыма колдонобуз. Кышында болсо ошо капустаны салат түрүндө дагы, беркиндей табигый түрүндө дагы пайдаланып тамакка дагы. Силердин үй бүлөңөрдө көбүнчө демек капуста, бадыраң, помидор да көбүрөөк колдонот экен. А бул жашылчалардан, зеленден булар дагы колдоносуңар. Кайсынысын көбүрөөк колдоносуңар ушул жерден? Мисалы, мына жерде бардыгын эле билесиңерби же ушулардын бардыгы огороддо өсөбү, өспөйбү?
буларга көп жашыл нерселерге маани бербегендиктен билбейм, бирок перецти, болгарский перецти колдоносуңар, перецти колдонобуз. Укропты жана Укропту да колдонобуз. укроп колдонот экенбиз, а мына щавель дейт экенбиз, бул жакта шпинат бар экен, Брокколи бар. салат, листья салата, муну көп Муну көп колдонбойт колдонбойт. экенсиз. Сизден сурасак кандай? Дилбар, Мисал үчүн, бул стол үстүндө турган жашылчалардын кайсынысын эң көп колдоносуздар үй бүлөңүздө, рационуңарда? Бизде дагы ушул жерде турган жашылчалардан көбү өзүбүздүн огородубузда, бакчабызда өсөт. Ошон үчүн көп колдонобуз. Дээрлик бар эле жана айтып кеткендей помидор, бадырын, капуста, ошондой эле жашылчалардан өзгөчө көп укропту колдонобуз. Анан дагы бул жашылчаларды көбүнчө ушул ооба сабизди дагы Кызылча, ашкабак мисалы үчүн. ооба өзгөчө кызылчадан жасалган салатты жакшы көрөм мен. Ошондой эле помидор, бадырыңдан жасалган салатты жакшы көрөм. Көбүнчө ушул бышырбай, ушул свежий түрүндө жегенге аракет жасайбыз. Анткени свежий түрүндө бул өтө пайдалуу. Мыкты, чоң рахмат. Нуриза, силерденчи? Чүйдө эмнени жейбиз? Көлдүктөрдү билдик, чүйдөчү? Чүйдө эмне өсөт? Күнүмдүк тамакка бул сабиз, картошка, чеснокту көп колдонобуз. Анткени грипптен, инфекциялык оорулардан сактайт. Ошондуктан көп тамактанабыз. Жана бул жашылча укроп, көк пияз ошолорду көбүнчө колдонобуз. Анткени Буларданчы? тамактын сиңирүүсүнө жардам берет. Буларчы, листья салат, айтып брокколи. Салатта кошобуз. Бул экөөнү Көбүнчө көп ошолорду буларды көп колдонобуз. Жок. чүйдө деле көп колдонбойт экенбиз. Көп колдонулбайт экен демекки биздин рациондо. Бул жердеги дасторкон үстүндөгү жашылчалардын арасынан силердин айтууңар боюнча баардыгы эле колдонулат экен. Картошка дагы, сабизди да айттыңар, пияз, чеснок өзгөчө, кызылчаны да айттыңар. Ашкабак. Ашкабакты ким көп колдонот? Муну көбүнчө биздин үй бүлөдө негизи ошол белгилүү болгондой эле мантуга, оромого, ошолорго мындай. Ошолор аркылуу. Эки жок дегенде тамактын эки түрүнө колдонуп калат экен. Манты, оромо күнүгө эмес, бир жумада бир жолу жок дегенде бул бар экен силердин рационуңарда. Жакшы. Болгарский перец барыңарда бар, Барыңар күнүмдүк тамакка кошконго аракет кыласыңар. Кышындачы? Демек, дал ушул турда, ушул жерде турган жашылчалардын кээ көп түрдө көп санда колдонуп экенбиз, а кээ биркилерине азырынча балким көп көнө элекпиз. Ошондо Жамиля айым башынан баштап эле суроо жаткандай, мен анда баштан темага баштасак, ошол эле азыктар пирамидасында, мисалы үчүн, жашылчалардын орду, ошол эле жанагы ар түстүү бул жакта көрсөтүлүп турган жашылчалар жана жемиштердин шакекчеси бар. Ошолордо жана ошондой эле жашылчалардын биз үчүн маанилүүлүгү, ден соолугубузга тийгизген таасири, ошолор тууралуу кеп козгосоңуз. Негизи азыктар пирамидасы деген уккансыңар да? Азыктар пирамидасынын өзөгү негизин түзгөн дан азыктары, да? Ошол дан азыктарга углеводко бай энергия бере турган азык түлүктөр. Экинчи топто жашылча жемиштер турат да. Жашылча жемиштердин дан азыктарынан кийинки экинчи орунда турганына өтө маани берип атабыз. Эмне себептен? Биздин энергия алып аткан тамак аштарды жакшы сиңимдүү болуш үчүн ошол эле жанагы эт азыктарын, темир, да, белокторду жакшы сиңдирип, биздин бүт организмге керектүү азыктарды кабыл алыш үчүн бул жашылчаларсыз жашоо өтө кыйын. Анан кийин биз витамин деп атпайбызбы? Вита деген сөз өзү жашоо да. Ошонун бардыгы эмнелерде бар? Жер жемиштерде, жашылчаларда. Ошол эң көп витаминдерди, микроэлементтердин булагы, азыгы болуп аткан ушул жашылчалар. Анан жашылчаларды азыр силер айтып кеттиңер, бардыгы эле жашылчаларды колдонулбайт экен. Биздин кыргыз үй бүлөлөрдө, айылдарда көбүнчө мына жерде кабачок тур, кабачок жөнүндө дагы айтылган жок. Демек, бул биздин рациондо аз колдонутулган жашылча экен. Жашылчанын ичине кирип калат экен. Ошол. Анан окумуштуулардын, ушул азыктануу боюнча иштеп аткан адистердин сунушу боюнча мындай эсте каларлык, жаттап калганга жеңил болуш үчүн биякты көңүл буруп карасаңар болот. Мына жерде жанагы биз асан үсөн деп коебуз го.
радуга да, ошол сыяктуу бул жашылчаларды бардыгын түс боюнча бөлүп коюптур да. Муну жатташ оңой болуш керек. Бардык жашыл түстүүлөрдү бир кызыл, кочкул сыя да, фиолетовыйлар, сарылар, ак түстөгүлөрдү өз-өзүнчө бөлүп топ кылып коюшкан да. Мунун себеби эмнеде? Биз азыр айтып атпайбызбы, жашылчаларды күнүгө колдонушубуз керек. Бул жашылчалардын бардыгында ар кыл витамин, микроэлементтер бар. Бирок эстен чыкпаш үчүн ар топтон биз колдонушубуз керек экен да. Анан салат жасайбызбы, тамак жасайбызбы, гарнир кылабызбы да, экинчи тамак жасап атсак, этти бышырып, анага кошумча гарнир кылсак, мунул жашылчалардан төртөсүнө бир-бирден кошсок, ошондо бул жактагы витамин бар болсо, ал витамин бул ак түстөгүлөрдө жок. Жашылдагысы сарысында жок. Ошол себептен ар түстү күнүгө алмаштырып түстүү кылсак, биздин организмге керектүү витаминдердин бардыгын ала алат экенбиз да. Мына ошол себептен жашылчалардын ар түстүү шакекчесин колдонгула деп, салат жасасак дагы, тамак жасасак дагы, гарнир кылсак дагы кошсок болот. Мисалы силер азыр эт бышырдыңар өзүнчө да. Анан ошого жашылчалардан гарнир жасагылачы десе, кайсыны колдонмоксуңар? Үйдө бар болгондордон эле. Түстүү болуш үчүн. 3 түстү колдонуп алып кеткенге. Капустаны, помидорду. Так, жашыл кетип атат. Кызыл. Дагы Сары. кайсыны кошосуз? Сары түс. Сары түс эмнени кошсок болот? Сависти кошсок болот. Мына савистен, капустадан, кызыл помидордон. Бул бир немеси болду. Салат жасасак, мисалы. Салат жасасак, капуста, бадыраң, сабиз кошсок болот. Экөө бир түс болуп калып атат. Муну менен экили түс болуп калып атат. Биз 3 түстү атабыз. Кызыл түстөгү болгарский. Кызыл түстөгү болгарскийди, сары түстөгү болгарскийди кошуп жиберсек, бизде уже 2-3 түрү болуп калат. Ошондой эле бизде эмне бар? Кызылча бар, фиолеты. Мондой капуста да бар. Брокколи деген капустаны дагы кыргыздар көп айыл жеринде колдонбойт. Бирок ал жок болсо дагы ошол жашыл түстөгүлөрдү колдоно бериш керек да. Канчалык силер салат жасасаңар дагы, гарнир тамакка кошкондо да, шорпо жасасак деле, ушул 3 түстөн кем болбогон азыкты кошо берсек, жашылчаларды. Акка пияз маселен да, пиязды коштук, сарыга тиги сависти коштук, анан кийин дагы мен кошуп жибердим. Помидор, бул капустадан деле кошсок, же болгарскийден кошсок. Колдо болгон жашылчалардын баарын колдонуп. Түстүү кылсак. Жамиля айым, биздин телекөрүүчүлөргө да кайрылуу өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күнүндө кеминде деген 2-3 жашылчадан турган салаттарды жасап, аны өзүңүздүн күнүмдүк рационуңузга кошууга аракет жасаңыз. Жана ошондой эле азыр биздин адисибиз катышуучулардан сурагандай эле, кандай салатты жасасак болот? Колубузда бар жашылчалардан, пайдалуу, бат, ыңгайлуу, жеткиликтүү жашылчалардан кандай салат жасайбыз деп ойлонуп жаткан болсоңуз, анда пайдалуу тамактардын сиздер үчүн оңой жана бат даярдалып отурчу маларын, жолжоболорун жана рецепттери менен бөлүшмөкчү. Саламатсыңарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, силердин алдыңыздарда передача туура тамактануу жана сиздер менен биз бул Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин технология факультетинин коомдук тамактануу азыктарын технология кафедрасынын мугаллими Алмазбекова Паркой Алмазбековна жана жанымда менин жардамчым окуучу 3-курстун студенти бул Алмазбек кызы Нават. Сиздер бүгүн көрүп туруңуздар, алдыңыздарда биз жашылчаларга жазалган абдан пайдалуу, абдан керектүү болгон тамак ашты көрсөтөбүз. Тамагыбыздын аты бул дымдама, сиздерге белгилүү болгондой эле дымдама. Бирок бул тамактын өзгөчөлүгү себеби бул тамак ашка бир аз көбүрөөк пайдалуураак болгон жашылча жемиштерди кошобуз. Мисалы, айта кетсек, бул абдан пайдалуу күндө колдонулган мезгилге жараша баклажан жана кабачок. Биз бүгүнкү даярдай турган тамактын дымдаманын өзгөчөлүгү биз аны куурубай дымдап эле бышырабыз. Анткени көбүрөөк куурулбаган учурда дымдап бышырганда абдан көп керектүү болгон витаминдер, макро микроэлементтер курамына көп камтыйт дагы жана биздин организмге абдан пайдалуураак болот. Сиздердин алдыңыздарда көрүп турган бул бир аз уйдун эти майы менен колдонулчу суу май,
помидор, пияз, жашылчалар бул кааласаңыз пияз, көк пияз жана укроп, картошка, болгар калемпири, капуста жана сабиз жана айтып кеткендей эле сиздерге мезгилге жараша баклажан жана кабачок жана курамына сарымсак кошсок болот. Анда эмесе биз буларды туурап даярдай берели. Сен мында мону майдараак, буну мында кылып турай бер. Сиздердин алдыңыздарда көрүп тургандай кааласаңыз уйдун этин, кааласаңыз койдун этин өзүңүздүн табитиңизге жараша каалашынча турай берсеңиздер болот. Анда эмесе этти туура алган соң биз уже жашылчаларга өтөбүз. Картошканы, менин жардамчым картошканы, ал эми мен кийинки сабизди туурай берейин. Сиздер көрүп тургандай картошка эзилип кетпеш үчүн бир аз чоңураак кылып тура алабыз. Кийинкиси биз болгар калемпирин, бул кааласаңыз чоңураак кылып 3 буручтуу кылып тура алсак болот. Так, анда эмесе эми кийинкиси биз баклажан менен кабачок тура алабыз. Алардын эзилип кетпеш үчүн тамакта буларды бир аз чоң кылып тура алсак жакшы болот. Анда эмесе кийинкиси биз капустаны турап баштайбыз. Капустаны болсо 4 бурчтук кылып, чоң кылып тура алсаңыздар тура болот. Ал эми менин жардамчым болсо пиязды жарым тоголок кылып турайт. Ал эми эң негизги азыктарды тураган соң биз кошумча бир аз сарымсактан 2-3 эле даанасы керек болот. 2-3 даананы, помидорду жана жашылчаларды турап алабыз. Сиздер көрүп тургандай сарымсакты турап атабыз, аны чоң эле турап коюшту жетиштүү. Ал эми мен эң акыркы азыкты бул үстүн коозош үчүн биздин жашылчаларды бир аз турап коебуз. Кооздоо үчүн каалашынча колдон келген жашылчаларды турай берсеңиздер болот. Мисалы, райхан, укроп, кинзаны, петрушканы. Бул дымдама тамак ашы 3 порцияга ылайыкташып даярдалып жатат. Эми отко коюп бышыроого даярдайбыз. Белгилеп кеткендей биз бул тамакты куурбайбыз, демдеп гана бышырабыз. Бир аз башында бизден этибиз майлуураак болгондуктан суу майын бир аз азыраак кошобуз. Суу майын 40 же 30 граммдагы май жетиштүү болот. Аны бир аз куюп алабыз биздин казаныбызга. Андан соң көпкө бушуучу азыктардан бул сөзсүз түрдө эт болот. Биринчи этти катары менен биринчи этти кетиребиз. Этти тизгенден кийин пиязды кошобуз. Пиязды дагы эт тизгендей кылып катары менен тизип алабыз. Пиязды тизип алган соң бир аз бул тамакты аралаштырбай биз демдеп бышыргандыкка байланыштуу бир аз булардын ортолоруна туз жана калемпир, кара бурчун кошобуз. Тузду сөзсүз түрдө азыраак колдонуңуздар. Анткени ачуу кылып алышыңыздар мүмкүн, туздуураак кылышыңыздар мүмкүн. Андан кийинки соң 3-чү катарына сабизди тизип чыгабыз. Сабизди тизип алган соң 4-чү катары кылып биз картошкабызды салабыз. Картошкабызды биз салган соң дагы бир сыйра туз кошуп жана кара мурчту дагы кошобуз. Картошканы кошкон соң кийинки 5-чи катарына бул капустаны кошобуз. Капустаны кошкон соң бир аз туз кошобуз. Сиздерге дагы бир сыйра эскерте кетейин, тузду сөзсүз түрдө өлчөмдөп аз-аздан кошуңуз керек. Анткени ар бир катарына бирден туз жана кара мурчтон кошобуз. Анткени бул тамакты аралаштырбай бышырганга соң демдеп эле ачпай ошого жараса ар бир катардын астына ичине бир аздан туздап коюшуңуз керек. Туз ден соолукка зыян болгондуктан дагы себебинен азыраак колдонууга аракет кылыңыздар. Дымдама тамагында негизи эмне себептен катары менен кошуп атабыз? Бул азык заттардын бышуусуна, мүнөтүнө жараша кошобуз. Көбүрөөк бышкан азык заттарды түп жагына, ал эми тез быша турган азык заттарды бул өйдө жагына тизебиз. Эң негизги азык заттарды
тизип алган соң мезгилде колдонуучу могу баклажанды тез быша турган ошондой эле кабачокту кошуп алабыз. Буларды дагы катары менен тизебиз. Кабачок менен баклажанды тизип алган соң андан кийинкини болгар калемпирин кошобуз. Болгар калемпиринен кийин бир аз да кайра тузду кошобуз жана кара мурч. Дымдама тамагына кошулчу азыктардын баарын катары менен тизип чыктык. Мына акырында болсо азыр помидорду кошуп туруп, буну демдейбиз. Мынакей биздин азыктар даяр болду. Дымдама тамагында ал эми азыр капкагын жаап, отко коебуз. Мынакей алдыңыздарда дымдамага даярлаган азык заттарды отко коебуз. Отко койгондо сөзсүз түрдө жай отко коебуз, анткени дымдалып бышат жана ошондой эле биздин дымдама тамагыбызга бир аз 100 граммдай суу кошуп коебуз. Суу кошуп туруп демдеп коебуз. Биздин дымдама даяр болгончо биз колуңуздарда турганда ар кандай пайдалуу керектүү болгон жашылча салаттарды даярдасак болот. Мисалы сиздердин алдыңыздарда биз бүгүн свежий салат деп коет, свежий салат жасайбыз. Бунун курамына болсо сабиз, помидор, лимон, жашылча укроп, бадыраң, редиска жана бир аз орточо болгон болгар калемпири колдонулат. Ошондой эле сумай. Биз сабизди сөзсүз түрдө даамдуураак кичкерээк болуш үчүн биз аны теоркадан өткөрүп алабыз. Менин жардамчым сабизди теоркадан өткөргөнчө мен болсо кийинки азыктарды, бул бадыраңды, болгар перецтерин турай берейин. Бадыраң, болгар перец, калампирин турап алган соң биз помидор менен редисканы турайбыз. Редисканы каалаш өзүңүздүн табитиңизге жараша, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша редисканы же башка мисалы кабачокту деле ошол жашылчаларды кошсоңуз да болот. Анткени алар силерге белгилүү болгондой эле баарыбызга көп негизги жашылчалар көптөгөн витаминдерди курамына камтыйт. Микро, макроэлементтер көптөгөн пайдалуу заттарды курамына камтыйт жана биздин организмге абдан пайдалуу болот. Редисканы туурабында биз көбүнчө кабыгын арчыбай туурабын чечтик, анткени бизге белгилүү болгондой эле кабыгында көптөгөн витаминдер камтыйт. Жана ошол себептен биз бүгүн мындай шакирче катары турасак бир аз коозураак көрүнөт. Мынакей биз эң негизги азыктарды свежий салатынан турап алдык. Турап алган соң биздин сабизибиз сөзсүз түрдө ушундай көлөмдө жана ичкеликте теоркадан өткөрүлүшү керек. Сабизибизге биздин тураган жашылчабыз сиздерге көрүнгөндөй бадыраңды, андан кийин болгар калемпирин, помидорду жана редисканы кошобуз. Буларды кошуп алган соң сөзсүз түрдө бир аз аралаштырабыз дагы жана аларга даам берүүчү бул тузду бир аз өтө аз өлчөмдө силерге керектүү эле болгон силердин табитиңизге жараша кара мурчту жана ошондой эле даам берүүчү бир аз сумайды кошобуз. Анда эмесе биз негизги азыктарды кошуп алган соң, эгерде сиздин салатыңызга бир аз кычкыл даам бергиңиз келсе, сөзсүз түрдө бир аз лимонун же лимон кычкылын кошуп алсаңыз болот. Даам берет. Эң аягында биз жашылча укропту кошобуз. Кааласаңыз, эгерде колуңузда көк пияз же башка жашылчалар болсо деле кошсоңуздар, даамга жараша, өзүңүз табитиңизге жараша кошсоңуз болот. Мынакей бүгүнкү биздин тамагыбыз даяр болду. Дымдама тамагыбыз жана ага кошумча свежий салат деген атындагы салатыбыз даяр болду. Дымдама тамагыбызды биз демдеп бышырган соң, муну катар менен тизип азыктарды биз аларды бир аз аралаштырып алабыз дагы. Анан порцияга бөлүштүрүп тарелкаларга салабыз. Мынакей дымдама тамагыбыз даяр болду. Эгерде өзүңүздүн татымалыңызга жараша ар кандай көпчөктөр менен кооздоп койсоңуз болот. Мисалы көк пияз менен, укроп менен, кинза менен же петрушка менен өзүңүздүн табитиңизге жараша кооздоп койсоңуз болот.
Мынакей бүгүн жашылчалардан жасалган абдан пайдалуу азыктардан жасалган биздин дымдама тамагыбыз жана ошого кошумча биздин свежий салат деген салатыбыз даяр болду. Бул тамактын негизи курамында көбүнчө жашылчалар камтыйт. Анткени жашылчаларга сизге дагы эс айтып кетейин. Курамында көптөгөн витаминдер, макро, микро элементтер жана пайдалуу заттар абдан көп болгондуктан бул тамактар сиздин организмиңиздерге көп пайдалуу таасир берет. Тамагыңыздар даамдуу болсун, туура тамактаналы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жашылчалар жаштыктын сыры деп биз бүгүнкү чыгарылышыбызды улантмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто тамактануу боюнча адис Жамиля айым бар, жана ошондой эле биздин бүгүнкү катышуучулар, жаштар, сиздер менен бирге биз жашылчалар жана ошондой эле витаминдердин, минералдардын, клетчатканын булагы болгон жашылчалар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын акыркы суроосу катары сизге узатайын. Биз дал ушул жашылчаларды, ошол эле азыктар пирамидасындагы маанилүү топтордун бири болгон жашылчаларды жетишсиз жей турган болсок, эгер такыр жебей турган болсок балким, кандай ооруларга алып келиши мүмкүн, биздин ден соолугубузга кандай зыянын тийгизиши мүмкүн, жана ошондой эле биздин телекөрүүчүлөргө балким акыркы кеңешиңизди узатып, ушул тема алкагында сүйлөп бересиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр айтып кеткендей, бул жашылчалардын организм үчүн, ден соолук үчүн ролу аябай чоң, маанилүү. Себеп дегенде биз айтып кеттик, бул жерде абдан көп микроэлементтер, витаминдер бар, клетчатка бар. Ошондой эле ал арас болсо биз күнүмдүк тамагыбызда, рациондо муну колдонбой турган болсок, көп учураган оорулардын бири бул жүрөк кан тамыр оорулары, ошол эле инфаркт, инсульт болуп аткандар, өлүмгө көп ошол оорулардан дуушар болушат элдер. Жашылчаларды күнүнө бир 400 граммдан кем эмес колдонуш керек деп атат. 400 грамм бул орточо эсеп менен, мисалы, помидор 100 грамм болсо, ушул 3-4 помидордой болгон жашылчаны күнүгө жеш керек болуп атат да, салатка кошуп. Анан ошол жашылчалардын ар биринде өздөрүнө көбүрөөк болгон витаминдер бар. Мен ошол витаминдерге токтолуп кетким келип атат. Маселен, биз аскорбиновая кислота жана витамин С десек эле, элдин көбү цитрусовый өсүмдүктөрдү көп дейт дагы, лимон алып эле чайга дагы башка кошуп, ошо витамин С алып атабыз деп ойлойт. Витамин Сга аябай бай болгон могу жердеги турган эле, мисалы, болгарский перец. Ушул болгарский перецтин эле бир болгарский перец 100 грамм боло турган болсо, ушуда 200 миллиграмм витамин С бар. Ушунун 4төн 1 бөлүгү эле күнүмдүк биздин рационго, нормабызга жетиштүү экен. Эгерде биз салатка ушуну кошсок эле, күнүгө кошуп турсак, биз витамин Сга уже организмди толуктаган болобуз. Толуктандуу, туура тамактанууга. Демек, бизде бул жерде бардык витаминдер бар деп атабыз. Микроэлементтер бар деп атабыз. Анемия деген ооруну угуп атасыңар силер, анемия, көп салмактуулук, кан диабети, жугуштуу эмес оорулардын көпчүлүгү биздин туура эмес тамактануудан келип чыгып атат. Эгерде биз жашылчаларды күнүмдүк рациондо 2 жолу, жок дегенде 400 грамм деп атпайбызбы? Ошол 400 граммыбыз бир 150-200 граммдан салат кылып туруп, күнүнө 2 жолу жесек, салат жасаганда дагы жана айтып кеттик го, түстүү шакекчени эстейбиз дагы, 3 түс сөз түрдө кошулуш керек деп. Бул жашылчаларды, витаминдерди сактап калыш үчүн биздин организмге бүтүн бойдон, мындайча айтканда, сакталуу бойдон организм кабыл алыш үчүн муну кууруп, же болбосо көпкө чейин бышырып да кереги жок да. Силер жана айтып кеттиңер го, свежий бойдон деп. Ошол свежий бойдон тамакка көбүрөөк кошсок жакшы да. Анан мына жашылчаларды зелень деп коюп атпайбызбы? Ошону да биз көп колдонбойт экенбиз, айыл жеринде деле, шаарда деле. Азыр мына ошол кичинеден эл түшүнүп тамактарына, салаттарга кошуп атышат, бул абдан жакшы жөрөлгө болуп атат. Мен ойлойм, жаштар муну дагы нары алып кетет болуш керек. Себеп дегенде, мына ошол эле шпинатта, листья салат, мына щавелде укмуш көп витаминдердин бардыгы ушул жерде бар да. Анан муну салатка күнүгө кошо бере турган болсок, бизге керектүү болгон витаминдердин бардыгын алсак болот. Бардыгы иммунитетти күчөтөт. Ошон үчүн микроэлементтер, витаминдер эмнеге керек? Биринчиден, иммунитетти күчөтүү үчүн. Экинчиден, кан тамыр системасын, жанагы стенкалар деп коебуз, фолиевая кислота жана башкалардын бардыгы кан тамыр системасын бекемдейт.
ошол себептен жанагы жүрөк оору, кан тамыр оорулары дагы азыраак болот да. Эгерде рациондо бул жашылчалардын баардыгы бизде болсо. Кеңештериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү биздин чыгарылышка катышып, конок болуп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, унутпаңыздар, күнүгө рационуңузга 2 же 3 жашылчаны салатка кошуп колдонуңуздар. Күнүгө 3 түс жашылчадан жасалган салат жейбиз. Кезектеги чыгарылыш сиздер үчүн шекер таттуулардын ордуна жер жемиштерди кантип колдонобуз, жер жемиштер эң мыкты десерт аттуу телепередача болмокчу, жана ошол тема алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, туура тамактаныңыздар.